умра атап кетип атат. Bizde Kırgızstanda жаңылык катары, баягы бомба катары жарылган бул Kia K7 коюлган. Анткени биз Китеп Нур аттуу республикалык китеп окуу конкурсуна 3 Kia K5 койгонбуз. Бирок демөөрчүлөрдүн артында мына ушул Kia K7 дагы коюлуп, Кудай буйруса өз ээсине тапшырылды. Бардыгы ачык, айкын өттү. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим. Бүгүн бизде той, бүгүн бизде майрам. Кыргызстан Ислам университети жана муфтият менен биргеликте Китеп Нур аттуу республикалык китеп окуу конкурсунун жыйынтыгы чыгып, 3 Kia K5 жана ошондой эле 40 умра деп мындан 5 ай мурда чыкканбыз. Бирок бүгүн сүйүнүчтүү кабарлар бар. Биз менен болуңуздар. Эң алгач бул жерде сынган кылыч жана адам адебинен Kia K5ти уткан Мырза, K5ти уткан жигит таластан экен, бир уна таласка кетти. Конкурс кандай өттү? Конкурс жогорку деңгээлде өттү. Өзгөчө болду бул жолкусу. Телефон аркылуу, сынак про тиркемеси аркылуу жана дагы уюштуруу тобунун көп эмгеги көрүнүп турду бул конкурста, башка конкурстардан айырмаланып. Окуй берели, өнүгө берели. Машалла. Экинчиси Бакыттын үрөнү жана адам адеби китебинен. Кара Kia K5 жанымда турган айымга кетти. Кайсыл жактын кызы болосуз? Лейлек району, Разаков шаары. Эмени сынакты каякта тапшырдыңыз? Разаков шаарында тапшырдым сынакты. Лейлектен. Азыр Лейлектен бул жака келдиңиз. Лейлектен келдим, ооба. Сиз бул жака келип, ушул K5ти уттум деп ойлодуңузбу? Уттум деп ойлогон жокмун. Анткени жыйынтык официалдуу түрдө жарыяланган эмес болчу. Аллахым эмне берсе, шүгүр ыраазымын. Ушу китепти окуганыма да ыраазымын. Эч нерсе утпасам деле ыраазымын деп келдим. Чоң рахмат сиздерге. Эгерде умра утсаңыз деле акырын кете берет элеңиз. Ооба, аябай сүйүнүп, мен буга чейин деле бир-эки жолу конкурска катышып, ушу аябай умра уткум келчү, бирок насип болгон эмес. Буйруса мына ушул Kia K5тердин эң айтат го, эң корозу мына ушул болчу. Бакыттын үрөнү китебин сыйлап, адам адеби китебин сыйлап, Бакыттын үрөнү жалаң гана хадистерден турган китеп. Пайгамбарыбыздын урматына деп мына ушул бир аз кымбат болгон унааны эжебизге тапшырдык. Сиз кандай даярдандыңыз? Аябай аракет кылып, балдарым үй тиричилигинен сырткары, эртең менен эрте туруп, балдарым уктап атканда окуп аттым китепти, жана кечинде балдарымды уктатып бүткөндөн кийин иштеримди бүтүрүп ошентип окуп аттым. Китеп окуу конкурсунун акыркысы Сахабалар салган чыйыр жол жана адам адеби китебинен ак Kia K5. Атыңыз? Дастан Шамралиев, Дастан бол. Дастан мырза Бишкек шаарынан, бирок түйүңүз кайсы жактан? Ысык көлдөн болом. Ысык көлдөн. Кичим экен. Бир уна Ысык көлгө кетти. Кандай даярдандыңыз, айтыңызчы? Даярдык Кудайга шүгүр болду. Өзүмө тиешелүү, Алладан дуа кылдым биринчиден. Өзүмө тиешелүү баардык себептерин аткардым. 4-5 даярдандым, түнү күнү даярдандым, устаз. Секретин айтсаңыз, кантип даярдандыңыз? Секрети ушул мурда улуу пайгамбар ыйык жолунда 100 000 сом биринчи орун уткам Сирадан. Биринчи секрет мен исламды өзүм даватчымын, исламды адамдарга көп түшүндүрөм, өзүм сабак берем. Анан ушул дин ислам сразу китепти мен исламский тандайм. Өзүм жашоомой калсын деген ниетте. Биринчи ошо ниетте окуйм. Секрет ошол. Экинчи дуа кылам, үчүнчү Аллах менен келишим кылам. Аллахка мынча бир пайыз акчасын бөлүп берем ушул машинага деп. Секрет ушул эле го дейм. Аллах Таала рызкыны ал демейинче албайт экенбиз. Насип экен Аллах буйруптур, ал деген күн алдым да. Конкурс кандай өттү? Конкурс өтө зор болду. Мына 100дөн 100, 200% адилеттүүлүк кылып берди. Элдин талабын аткарды деп билебиз. Башка конкурстарда кичине адилетсиздер болчу, бирок ислам бар жерде, муфтият бар, ислам университети бар жерде даимий адилеттик болду. Элдер ишениңиз, эмки жылы мындан да көп катышыңыздар. Мен буга чейин эскерте кетсем, мисалы биринчи турда биринчи орунга чыккандагы экинчи турда экиге түшүп калган.
Ошол жерде анан апелляция таштаган суроолорго биз аларды карап бүт баарын комиссиянын негизинде чечкенде бул жак байке 1-орунду алган. Ал эми 2 болуп калган эжебизге спонсорлордун колдоосу менен K7 унаасын бергенбиз. Биз 3 Kia K5 деп чыгарган болсок, бүгүнкү күндө кыргыздын жигиттери мындай намыска бек бир эжени ыйлатпайлы, аны сыздатпайлы деп 40 умранын ордуна 50 умра болду. Жана ошондой эле 3 Kia K5 жана 1 K7. Бир нерсени сурайын дедим эле. Жана бардык 3 Kia K5 кеткенден кийин бул өзүнчө бир секрет болгон да. Ал кеткенден кийин эмнени үмүт кылгансыз? Мен ойлодум эле умра деп, же болбосом умра, же болбосом 2 умра 5 деп ойлогом. Ушул айында тарбиялаган атасы келген. Ушундай кызды тарбиялаган атасы да ордуна бүтүн башын жатасы да бүтүн күрөгө болчабалар болсун. Мына ушул жерден шабдан деген егин чыкты. Акеде ушунча болду. Бул жагы доканса. Аягына чейин марттык кылабыз ага. Мен дагы бир нерсени таң калдым. Пайгамбар айтканда Алла Таала Кур'ан-ы Kerim'de la in şekertum la azidennekum şükür kılsanlar göbeytip verem degen Peygamberimiz kutlu hadisinde oroyga verilmegen, katımın özge verilmegen, yumşakmın özge verilet degen sözlerin men bugün yaşamda mınavı Araplarda ummul ayni dep koyup mınavı gözlerimde görtürüm. Şabdan inim ağay kafiyat emas, kasiyemdi men padarka kılam der. Bunlar şu kızılızlar bir kasiyem der. Şükür kılmandık için. Kılmandık için. Kutbeyindik için. Razı olmandık için. Kasiyem. Bana sana. Leylek'tin kızı, Muhabbat'ın gelini. Gel Saddam, gel koy, gel koy. Buna uşul jigitke daha bir düngüre ol çabalar olsunca. Kasetli bana etken buna Şabdan Bek. Bunday jigitlerimiz var, bunday kızlarımız var, bunday kızlar tarbiyalagan atalar var. Benim gelecek yüzkenen Uday durursak көп ийгиликтерди жаратабыз. Китеп окуган адам эч качан утулбайт. Китеп колуна кармаары менен ал утат. Бул жерде байге алгандар дагы утту, байге албагандар дагы утту. Анткени ал китеп окуду. Баарыңыздарга ийгилик. Китеп окусаңыздар эч качан кор болбойсуздар. Кыскасы бул